Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин студиябызга алгачкы коногубуз келип калды. Жалпыбыз сүйгөн, жалпыбыз билген Бек Борбиев. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Менен кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Маанайыңыз кандай? Маанайым абдан жакшы. Негизи эртең менен канчада турасыз? Алгачкы сурообуз болсунчу. Бүгүн кыйналбай эле турдуңузбу деген. Жок, бүгүн кыйналган жокмун. Эртең менен дайым эле эрте тура бербейбиз. Анткени чыгармачыл адамдар түнү менен иштейбиз, ыр жазабыз дегендей. Анан кийин түшкө жакын барып турчубуз өзү. Анан бүгүн 5-канал чакырып атат дегенден кийин Эртерээк турдуңуз, эрте турдум. Жакшы. Жакында эле клибиңизди көрдүк, биздин каналдан да кетип атат. Мен сени сагынган бойдон жүрөм деген жакшы чыгарма болуп тур. Куттуктайбыз. Анан кийин ушул клибиңиз тууралуу сурагыбыз келип атат да. Канча убакытта тарттыңыздар? Анан бул чыгарма эмнеден улам келип чыкты эле? Ооба. Эми бул клипти тартканда көп деле убактыбыз кеткен жок. Бир 15 күн ичинде тартты окшойт. 15 эле күндө. 15 эле күндө менимче аз эле болуш керек. Ал эми бул клипте сиздер ушул клип аркылуу телекөрүүчүлөргө кайсы ойду жеткирүүнү көздөдүңүздөр эле? Эми бул чыгармачыл адамдарга тиешелүү клип болгон. Жана бала келип өзүнүн чыгармачылык дүйнөсүн, бүт ички дүйнөсүн кызына көрсөтөт. Мына мен жашоодо тандап алганым ушул дүйнө. Сен да ушул жакка кел менен дейт. Кыз жок, мен андай эмес. Кыз мени танда дейт. Ошо кыз чыгармачыл чөйрөдөн эмес окшойт да, Албетте, чыгармачыл чөйрөдөн болсо түшүнмөк да, анан анда түшүнбөйт. Бул клип негизи сиздин жашооңузга кандайдыр бир тиешеси барбы деген суроо жаралат экен клипти көргөндөн кийин. Жеңебиз мени танда деген учурлар болгон Канчалык эмеспи? деңгээлде чындык? Жок, мен жашоомо тиешеси жок, бирок баарыбызга кичинеден тиешеси бар деп ойлойм да, чыгармачыл адамдардын баягы жубайлары чыгармачылык дүйнөдөн болбогондон кийин көп убакта үйдө баягы талаш тартышта кээ бир кезде эмес, көбүн эсе жанагы адамдар, чыгармачыл адамдар биринчи кезекке чыгармачылыгын коюп коюшат да. Ошол убакта бул суроо талаш болуп турат. Жакшы, анан кийин мындай суроо берим келип атат да, ушу ырдын текстинде мен жашым өтүп калса деле, мен сени сагынган бойдон жүрөм деген сөздөр бар да, мындай. Ошол жери аябай эсимде калып калыптыр да. Бул текстти качан жаздыңыз эле, эмне үчүн жаздыңыз? Бул ырдын сөзүнүн автору биздин өзүмдүн эжем Бактыгүл Чотурова деген акын эжебиз. Мен бул эженин китебин алып, анан баракта отуруп мага жагып калды бул ыр. Анан оон жазган болчумун. Анан элге жаккандан кийин анан клип тарттык да. Негизи ушу сөзүн биринчи таап алып, анан кийин оон жазган турбайсызбы? Биз ойлоп эле улам. Баягы жок, мен өзүм жазган эмесмин. Мен мындай жакшы ырларды жаза албайм деп элечи. Бул Бактыгүл эженин ал аял киши да. Аял акындардыкын эркектер ырдаса көбүнесе болбой калат, анткени аялдардын баягы айтканы башка, дегени башка, эркектердикине карагандачы. Бирок бул ырда жанагындай орусча айтмакчы женский мужской род жок да. Бардыгы эле аял деле, эркек деле баягы өзүнүн жүрөгүндө катылуу балалык кезден бери сакталып келген жанагындай сагынычтары болот. Мына ошол жөнүндө айтылган болчу. Албетте ошондой сезим менде да бар болчу. Анан окуп көрүп эле мага абдан жага түштү. Жүрөктүн кылдарын дирилдетип берет го. Ошондой болду эле анан ырдап жүрөм. Эң сонун экен. Азыр болсо теманы ушу сиздин чыгармачылык жааттагы жаңылыктарыңызга бурсак, кандай жаңылыктар болуп жатат жана жакын арада биздин телекөрүүчүлөр сизден эмнени күтсө болот? Айтып калдыңыз, жакын арада концерт болот деп. Салтка айланып калган 1-январда болот болуш керек. 1-январда 1-2-3 кылып коюп атабыз. Бирок баягы спорт сарайында коюп жүрчүбүз. Быйыл Тилекке каршы спорт сарайы бош эмес экен, башка мен коллегаларым алышкан экен. Ошого караштуу быйыл Кыргыз Абдымомунов атындагы драма театрында коебуз.
Мен көптөн бери Кыргыз театрда кое элек болчумун, эми Кудай кааласа ушул жаңы жылда ошол Кыргыз театрдан кособуз. Ал эми быйылкы концертиңиз кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот? Өзгөчөлүктөрдү эми мынтип алдаганды, элди алдаганды жаман көрөм. Өз негизи мындай өзгөчөлүк болот. Ушул алдыдагы боло турган кезде эми эч жерде боло элек концерт болот деп айткандан алысмын. Концертибиз адаттагыдай эле карапайым өтөт деген тилектемин. Биздин концертке келип жүргөндөр билет, бизде эл менен мындайча айтканда орусча тыгыз байланыш, контакт 100% болуш керек. Ошондо гана концертибиз баа жогорку деңгээлде өттү деп ойлойбуз. Анткени эл менен сахнада адамдардын багы байланышы болбосо концерт койдогудай болбой калат. Ошон үчүн биз менен эл чогуу ырдап, чогуу күлүп турса, мына ошондой ниеттеги, ошондой таиздеги концерт болот деген ойдомун да. Жакшы, мурунку концерттериңиздер болот турбайбы? Мурункулардай элечи, себеби дегенде мурдагылардай эле болот. Багы биз бир концертиңизде болгонбуз, элдин баары ой, тигини ырдап берип кой, анан кийин муну ырдап берип кой деп эле отуруп алып эле кыйкырып беришет го. Ошол жакшы да. Ошондой болуш керек деп анан кээде өзүңүз да ырдап атып, ушу текстти кандай эле азыр эстеп алайын деп туруп анан кайра ырдап, эл кошо ырдап, аябай жакшы өткөн да. Эми мен ошондой барган адамдар эс алып чыгышат турбайбы? Ырлар көптөн, кээ бир сөздөрдү унутуп калсам, элдер айтып турат мага. Алар чогуу ырдашып турушат. Ошондой көңүлдүү өтөбүз да, биздин концерттер ар дайым ошондой өтөт. Ал эми чет элде жашаган биздин мекендештер бизден таңкы 5-баракчасынан суроолорду узатып жатышыптыр. Москва шаарына качан келип концерт коет деген. Москва шаарына буйруса ушул 25-26-сы барам. Ушул деген ушул декабрь. Ооба. Андан кийин 27-синде Санкт-Петербургка барам. Ал эми 23-24-тү буйруса ошо Москванын жанында Ярославль деген шаардын менимче бир 2 жерине барам. Ошо жакшы. Тагыраак билбейм, бирок бир 5 концертим бар ошо жакта. Жакшы, анан кийин буга чейин дагы ошо сиздин Мен сүйгөн Карагат деген жакшы фильмиңиз көрдүк элек. Дагы ушундай фильм тартуу оюңузда барбы? Болсо кайсыл темада? Эми ошо мен сүйгөн Карагаттын да уландысы болобу деп көп жерден сурай беришет да мага. Кинону бир белгилүү ушу кино тарткан адам айткан экен, кино кыйноо депчи. Анан ушу кино кыйноо экенин билбей эле киного кирип алганбыз убагында. Ошону эптеп тартып, кинонун чыныгы кыйноо экенин билип, анан азап экенин көрүп, анан ошо экинчи кинону тартканга чыгына албай жүрөбүз. 5 жыл өтүп кетти менимче. Анан эми билбейм, наркы жылы балким тартып калабыз. Мен сүйгөн Карагаттын экинчиси болбосо дагы башка кинону тарталы деген даяр сценарийлерибиз бар. Буйруса наркы жылы тартабыз. Эң сонун экен. Ал эми биздин билишибизче сиз ушул күнгө чейин көпчүлүк кыргыз эстрадасына көпчүлүк ырчыларды алып чыгып жылдызын жандыргансыз. Ал эми азыркы учурда шакирттериңиз барбы? Кимди тарбиялап жатасыз? Шакирттерим буйруса азыр деле көп. Мен эми ырчы кылган адамдардан алды эмгек сиңдирген артист болуп калды. Арты жаңы чыгып келатат. Азыр деле көп. Мисалы үчүн азыр менин жанымда ар дайым үзбөй жүргөн оончу жигиттерден менен багы оончулардан дагы бир ушу бектин окучлары эле деп айтылып кала турган балдардан калтырайын деп жүрөм. Булар ошо азыркы оончу атаруучулардан Алишер Тотаев ар дайым жанымда жүрөт. Алтынбек Алымов деген оончу жигит сөз да жазат. Ушул оончу жигиттерден азыр ал эми мындай ырчы жигиттерден шакирттерим көп абдан.
Азыр болсо биздин телегөрүүчүлөр көрүп кызыгып жатса керек, балким кандай негизде сиздин шакиртиңиз болуп калсак дегенчи, негизи кандай сынак аркылуу аласыз? Эч кандай сынактын кереги жок. Мен биринчи эле адамдарга мындай эме кылганда, чогуу иштеше турган бир сунушту кылардын алдында жакшы ырчы эмес, жакшы адам болуш керек деген сөздү айтам да. Жакшы ырчылар көп болушу мүмкүн абданчы. Бирок жакшы адам болуш керек. Жакшы адам тилекке каршы жакшы ырчылардан азыраак да. Ошон үчүн таланттуу боло бериши мүмкүн адам. Бирок жакшы адам болуш абдан кыйын да. Негизи биздин билишибизче, мисалы устаттар шакирттерди алып жатканда көптөгөн чектөөлөрдү коет. 5-6 жыл үйлөнбөйсүң же болбосо 5-6 жыл контракт менен иштейбиз деген негиздер. Сизде мындай нерселер барбы? Эми мен азыр көптөн бери шакирт кылып ырчы кыздардан ала элекмин. Ырчы кыздарды алып жатканда ошондой шарттар болот. Ооба, багы мисалы үчүн 1 жыл, же болбосо жарым жыл ырларды жаздырып, клиптерди тарттырып, баардыгын даяр кылып, анан эми иштеш керек дегенде турмушка чыгып кетет. Анан бул албетте багы эмгегиң мындайча айтканда текке кеткендей болуп калат да. Ошон үчүн менде ошондой бир экөө болгон да. Турмушка чыгып кетет. Же болбосо ошол убакта Россияга барып ырчылыктан көбүрөөк акча табасың десе, ошол жакка кетип калышат. Ошондой учурлар болот, ошон үчүн бергесте шарттарды оюнга туура келет. Жакшы. Анан кийин мындай суроо бергим келип атат. Бүгүнкү күндө дагы ушундай эстрада ырчыларынан, көпчүлүк жаштардан, мисалы үчүн Добулбас тобуна окшогон жаш жигиттер, кыздар сиздин чыгармаларыңызды аткарып жүрүшөт да. Ошолор сизден уруксат алып анан ырдашабы? Же жөн эле ырдайсыздар, сиз угуп каласызбы? Эми Добулбастын балдары өзүбүздүн балдар. Аларга мен өзүм айтып атып, деп жанында туруп, бардыгын сөздөрүнө чейин оңдоп атып ырдашкан балдар. Аларга эч кандай суроо жок. Ал эми башка көп ырчылар тилекке каршы сөздөрүн тактап албай ырдай беришет. Илгери магнитофондон өкүнүчтүүсү, магнитофондон кандай угуп жүргөн болсо, ошондой ырдай беришет да. Сөздөрү илгери баягы студияларыбызда начар болгондо кээ бир сөздөр балким чын эле башкача угулуп калган да. Ошон үчүн сөздөрүн тактап алса эле деген. Анан кийин оондорун ар кими кандай өзүнө кабыл алса, ошондой оо менен ырдай беришет да. Ал эми мындай эмеде бирөөнүн ырын ырдап атканда сөз түрдө талап ушундай: оону бузбаш керек, сөзүн да бузбаш керек. Эгер бузуп ошентип ырдайм десең, анда демек сен башка ырчы чыгарып алып өзүң ырдашың керек. Деген ойдасыз. Деген ойдо. Жакшы. Сиздин ырларыңыздарды мисалы биздин чет жактагы чет мамлекеттегилер дагы ырдап жүрүшөт. Ал эми Казакстанда жана Туркменстанда. Бул тууралуу сиз кабардарсызбы? Жана автордук укук деген нерсе бар. Кандай ойлойсуз дегиле, сизден уруксат алып ырдашабы? Туркменстанды билбейт экен, бирок Казакстанда көп ырчылар ырдайт. Ошол эле мен менен ар дайым чыгармачылык катташта жүргөн Музарт тобу, кийинки убактарда ошо Кайрат Нуртас ырдап жүрөт. Дагы көп ырчылар ырдап жүрөт мен билгенденчи. Алтынбек Корозбаев деген агабыз бар биздин. Ошо Казак концерттин директору. Ал киши ошо Казакстандын калк артисти дагы, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти да. Ошол киши бизге маданий көпүрө Кыргызстан, Казакстандын ушу эстрадаларынын эмеси боюнчачы, катташ боюнча. Ошол киши экөөбүз ар дайым катташта жүрүп, канча жылдардан бери анан ушундай чыгармачылык көпүрө пайда болду. Анан баягы көбүнчө мен дагы комментарийлерди окуп калам интернеттен. Казак ырчылары биздин ырларды ырдап атса, биздин ырларды эмнеге ырдап атасыңар, өзүңөрдө ыр жокпу деп кыргыздар жаза баштайт да.
Анан мен ушуну бир мындай туура кабыл алса дейт элем да, биздин ырларды казактардан кызганбаш керек. Наоборот, сүйүнүшүбүз керек, Анткени сүйүнүшүбүз керек, анткени эмнеге? Анткени кыргыз менен казак гана бири-биринин ырларын ырдай алышат. Мындай көкүрөгүбүзгө жата берет да. Мисалы үчүн казактын ырларын уксак дагы бизге өзүбүздүн ырлардай сезилет. Казактар биздин ырларды укса да өздөрүнүн ырларындай сезиле берет да. Анткени эки элдин бул жакындыгы. Туура. Ал эми биз неге Түркменстан же болбосо Тажикстандын, Өзбекстандын ырларын ырдай албайбыз? Ырдап деле жүрүшөт, бирок алар бизге мындай жата бербейт көкүрөгүбүзгөчү. Анткени алардын колорити башка. Туура. Ыр дүйнөсү башка. Кайрыктары башка. Бул кайрык деген, кыргыздын кайрыгы деген биздин каныбызда, генетикада бар да. Биздин илгерден бери, атам заманынан бери, биздин жети-табыздан бери каныбызга сиңип калган. Биз ошол кайрыктар келгенде гана мындай муй ичебиз, магдыра ичебиз, багы музыканы угуп эмет кылабыз да. Мына ушундай нерсе казак менен кыргызда жакын да. Биз ушу эки эл бири-бирибиздин ырларыбызды кызганбай, тескерисинче ушундай бири-бирибиздин ырларыбыз бири-бирибизге төп келип атканына сүйүнүп, сыймыктанышыбыз керек. Жакшы, кандай гана чыгарма болбосун, башка улуттар ырдалабы, ал ошол демек жакшы чыгарма да, ошон үчүн ырдалат да, туурабы? Анан кийин мындай суроо бергим келип атат. Өткөнкү жумаларда ушул теманы козгодук эле. Сиздин кыялдарыңыз барбы бүгүнкү күндө? Же мурунку кыялдарыңыз ишке аштыбы? Менин кыялым деген темада сүйлөшөлүчү. Кандай кыялдарыңыз бар эле? Же бар азыр деле? Эми кыял деген нерсе менимче адам өлүп калмайынча, бул дүйнөдөн өтүп кетмейинче кыял деген адамда жашай берет болуш керек да. Анан азыр деле кыялдарым бар. Эми албетте жаш кездеги кыялдарым бар болчу. Ушундай ырчы болоюн. Ушу бир береке жарасам, ушу менин ырларым бир элге кызмат кылса деген кыялдарым бар болчу, өзүмдүн чыгармачылыгыма байланыштуучу. Ал кыялдарым орундалды, мисалы үчүн. Бул жагынан эч кандай арман жок. Эми баягы турмуш өткөн сайын, баягы бир жерде токтоп калбай, ал жерге жеткенден кийин, бир чокуга жеткенден кийин, наркы чокунун көрүп алып, дагы кыял же болбосо максат коесуң да, болду. Тетиги жерге мен эмнеге бара албайм деп туруп, анан кийин аякка, анан кийин бел байлайбыз, бел байлайбыз да. Менимче туура эле түшүндүмбү мен суроого кыялдар жөнүндө? Туура, жакшы жооп бердиңиз. Эң сонун чоң рахмат келип Жаңы жыл берип. келатат. Туура. Азыр да кыстарып коеюн. Жаңы жыл келатканда эле ушу сиздин жаңы жыл деген ушу чыгармаңыз барбы? Ушу жаңы жылдык гимн болуп калды десек жаңылышпайбыз да. Көпчүлүк сизге чейинкилер да аткарып атышат, ушу азыр жаштардан деген сөз. Мен абдан кубанычтамын, бирок жаңы жылдык гимн деп мен өзүмдүн ырымды эмес, Канке эженин ырын түшүнөм да. Карылар деген. Бирок сиздин чыгармаңызда ушундай жакшы деңгээлде чыгат. Бирок ошентип айтып койгоңуздарга да рахмат. Келиңиз анда сиз концертиңиз тууралу бир тактап калалы. декабрда боло турган концертиңизди тактап өтөлү. 1 декабрь күнү. 1 декабрь күнү. 1, 2, 3 күн катары болот, э? 3 күн катары менен болот. Январда. Жаңы жылдын эртеси күнү. Саат канчада? Саат 6-да. Саат 6-да болот экен. Негизи жаңы жылдан кийин көпчүлүк мисалы кызматкерлер эс алууга чыгат эмеспи? Биз ойлойбуз сиздин концертиңизге көптөгөн адамдар барат деп. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эркин микрофон азыр. Кабыл тилектер болсо. Чоң рахмат. Эмне дейбиз? Жаңы жыл деп куттуктайлы десек, менимче кичине эртерээк го деп. Ошентсе деле келе жаткан жаңы жылды жакшы тосолу. Бардыгыбыз дегеле мамлекет жакшы болсо, ырчылар да жакшы болот. Бул закон ченемдүү нерсе, ошон үчүн биздин мамлекетибиз, өлкөбүз ушу жаңы жылда бир жакшы жетишкендиктерге жетсе, биз дагы артисттер да ошого тартылып, ырчылар дагы оондорубуз да жаңырып, маанайларыбыз да башкача болуп калат да. Ошонун сыңарында жаңы жылды жакшы тосолу. Ар дайым бардыгыбыз да курсагыбыз ток болсо, ырда болот деген макалыбыз бар го, ошонун сыңарында эле
курсагыбыз ток болсун, анан кийин ырдайбыз баарыбыз. Чоң рахмат сизге таң эрте келип Силерге маек куруп рахмат. бердиңиз. Ушул жакын арада пландаган максаттарыңыз ишке ашсын.